жылы 24 ноябрда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка расмий киришкен. Андан бери жарым жыл өттү. Буга байланыштуу Супер KG порталынын Жээнбеков кандай иштер менен журт атасы боло алат деген соболуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров өз жообун берди. Мадумаровдун пикиринде азыркы президент куру кыйкырык менен гана элек. 6 айдын жүзүндө эмне иш жазады дегенде, акырдан жем жеген КТРК, ЛТРди карасаң, укмуштууда иштерди жасады деп кыйкырып жатышат. Эмне иштерди кылып жатат? Ишинин натыйжасы жок. Көрсөткөндөрү мечитке барды. Мечитке барса эмне болуптур? Мечитке миллиондогон мусулмандар барат. Мечитке барса ар бир мусулман жеке өзү үчүн барат. Ал нерсени өзгөчө кылып көрсөтүштүн эч кажети жок. Тескерисинче бул күнөө. Анан эл менен учакта ушту. Баарыбыз эле жогорку кызматта иштеп жүргөндө эл менен эле учуп жүргөнбүз. Булар тилекке каршы арзан, олдоксон адамга жукпай турган жеңил пиар менен алек болуп алышты. Мага бул жаңылык эмес. Мен шайлоо учурунда ошол жол менен барарын айткам. Өткөндө маалымат жыйынын өткөрүп 5 маселе койдум. Ушул 5 маселени чечсе жанында колдоп коштоп турганга даярмын. 5 маселенин бирин дагы чече албайт, чечпейт дагы. Коррупция менен Өзбекстан эч кыйкырыгы жок эле күрөшүп жатат. Кармалгандар өлкө казынасына жегенин кайра кайтарып төгүп жатышат. Бизде кайсы коррупционерлерден 1 сом алып ордуна коюп койду тек гана куру кыйкырык. Эмне үчүн аткара албайт? Себеби аткарууга эрк керек. Бир эле сүйлөм менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Кыргыз мамлекетинин 27 жылдык эгемендик тарыхында эки ооз сөз айтпаган киши бүтүндөй кыргыз элинин лидери боло алабы? Ушул сүйлөм жетиштүү, деди Мадумаров. Булак Супер KG.